Assalamu alaikum Oşqabardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саябкерлер, чабандас балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Кеңеш айылдык аймагынын Кызыл Аскер айылында турабыз. Кызыл Аскерден Бөдөштөн өзүңүздөр көрүп турган аттын сындысы чыгат экен. Биз менен бирге болуңуздар. Атты байкаңыздар, кандай ат болду, эми маалыматын сурап өтсөк, биз менен бирге болуңуздар. Атқа лайк болсын туғандар, ат баққанға рахмат деп жазып қойылы. Қайсы жерден көріп тұрсыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Бөдөш жақсы аттар шығарып жүреді. Бұл аттындағы маалыматын сұрасақ, алдынан артынан аттың мүчелерін байқаңыздар туғандар. Емекенен мүнөздөнөсүн сурайбыз. Қабақтары келишкен бір күчтүү ат чыгат экен. Бөдөш, ассаламу алейкум. Ден сол жакшы Бөдөш, иштер жакшыбы? Аттын сындысы чыгат экен буйруса. Аттын күчтүүсү келди. Канча жаштагы ат чыгарабыз Бөдөш? Канча? 6 жаш. 6 жашар. 3 асыйга. 3 асыя. Туяктар таза, Кутуголу ден соолугу жемиши бар таза. Кабактары күчтүү экен, кабак өтө күчтүү. Форма келип болгон капта. Форма, бычым, жоон жолпо экен, Бул эми теги кандай болду? Кайсы жердин аты болду? Теги Карабайыр булда. Карабайыр, кыргыз жылкы. Үстүлөрү да толо экен, алды аркасы бирдей. Квадрат ат кой, квадрат. Квадрат ака. Кабак өтө эле күчтүү экен. Аттын эми кайсы жердин аты? Теги кайер? Жаллабаттын аты деп беришти ака. Жаллабаттын аты деп келдиби? Балдардан алып келди. Жакшы ат экен. Ат жакшы. Бою канча чыгат? Ака бою 63 метрге. 60 өлчөп алып Метрге 63, 60 өлчөп алат. Тени башына жооп бересиң буйруса. Берем ака, сыртында эле чыгып турат. Мына көкүрөктөрүн өзүңүздөр көрүңүздөр, байкаңыздар. Мына кабак. Жыяны бар, машаллах деп коюңуздар. Сезон жок эми, улак сезон болгондо 7-8 фамилия боло берет эле. Бул эми улак кандай деп келди сага? Улагына жооп берди ака. Улагына жоопту берди. Жарабаса возврат менен келди. Возврат менен келди. Возврат менен сатасың сен да. Себеби ишеничтүү балдардан келди ака, мамиле болду. Кара туяк, кара жал экен, ушундай бастырып чейм алдынан артынан. Мына атты көрүңүздөр туугандар, өзүңүздөр байкаңыздар. Ат жакса Бөдөш менен байланышасыздар. Сиздер менен баасын дагы угабыз. Ака, бино байлап коелемиз да. Аттыга эти бар. Аттын эти бар экен, алган адамга жакшы жетсин деген, Аласың ака. Мына сан көчтөрдү ажайын деген. Ооба ака, тарбиясы келген ака. Узундуктары, сыны, сыпаты жакшы экен, Кличканы не деп койгонсуң эми атка? Тайсон. Тайсон. Ооба. Себеби ака ат плотный, ата көчтөр. Анан аттын коңшу мамлекеттерге доставка болобу эгерде чалышса, коркпой чала береби? Чала берет, коркпой. Доставкаларды уюштуруп бересиң, Туяктарында кандай улакта чабылды деп келди. Бул Аламан улакта чабылды. кызматты көп кылып тура, мына туяктары тетиленген. Тебелен тура путтары. Возвраты менен деп келди Тайсон. Возврат менен деп келди ака. Эми азыр неге чоппой атат? Жолой да дегендерге аттын эки бар да. Бияка кайтарып өңгө, кичине көлөкө түшүп калат экен. Ат алган адамга да жакшы жетсин деген. Алган адамга таза басын ака. Тайсонду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ат өзү тизгинде эле окшойт, мындай байкалып турса керек. Ат тизгинде эле окшойт өзү, Ат тизгин менен эле окшойт. Камчысыз эле. Өзүнүн алып жүрүштөрү мындай санын алып жүрөт экен, Ат уят кылбайт демек. Бөдөш, баасын айтем. 4200 доллар дейсиң. Жакын жери кандай болду эми? Сурай берет ака. Сурай берет. Там болот эми. Кимге насып кылса. Насып кылгандык ат. Ооба. 5-10 сом кандай пайда чыкса берилет. Ооба ака. Мына бастырсаң жакшы көрүнбөй калды. Атты мына көрдүңүздөр, Тайсондун баасы айтылды. Эми Бөдөш кайсы номерлер менен байланышат? Ака 704 менен. Плюс 996 704 менен 03 27 90 номер менен байланышасыздар. Мына Тайсон эфирде болду.
Biz ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктадык. Тайсынды колдон чыгарбаңыздар, саламатта калыңыздар туугандар.